Так, Гүлшан эже, анда маегибизди улантсак да, мен азыр өзүм ушу ойлоно берем да. Вот, например, вибрациялар көтөрүлүп атат, вибрация шумана көтөрүлүп атат, адамдардын аң сезими өзгөрүлүп атат, резонанс шумана. Адамдардын аң сезими өзгөрүлүп атат депчи, ушул энергия өзү влиять этип атат адамдардын аң сезими өзгөргөнгө депчи. Но тем не менее, ушул энергиялар таасир этпеген адамдар да болуп атат го, агрессия көп болуп, аябайчы. Баягы кыргыздарда да айтып коет го, эки үйдү эриктирбей, бир үйдү бириктирбей деген случайлар да аябай көп болуп атат дейм да, эки-экиден элдерди кырылыштырып, мушташтырып аткан. Ушунун себептери кандай болуп атат? Себептер бир эле. Көп убакыттан бери сөз болуп атат, адамдын ичинде коркунучтар болбош керек. Демек, низкий вибрация болбош керек да, төмөнкү. Низкий вибрация качан болот? Качан коркунучтар болгондо. Азыр высокочастотный болуп аткандан кийин түшүп аткан. Бул само собой кетпейби? Бул само собой болбойт. Анткени бул жойулуш керек, тазаланыш керек бул нерсечи. Жогору жактан высокочастотный энергия түшүп аткандан кийин бири-бири менен кагышып атат да. Бул кагышып сыртка чыкмайын тазалоо болбойт да. Ошон үчүн биз азыр кандайча этапта турабыз? Жазалоо менен тазалоонун убагында болуп атабыз да. Ар бирөөбүз. Жок, азыркы ичибизден. Азыркы энергиялар, түшүп аткан энергиялар бул негизи сүйүүнүн эле энергиясы түшүп атат дейм. Кыргызча жалпак тил менен айткандачы. Меримдин энергиясы, сүйүүнүн энергиясы, ыраазычылыктын. Ушундай энергия түшүп атканда почему адамдардын ичинде агрессиялар көтөрүлүп атат деген нерсени айткым келип атат да. Например, бири-бирибизди көргүбүз келбей, сүйлөшкүбүз келбей, ушундай болуп калып атпайбызбы? Жок, туруп элечи. Сүйлөшкүбүз келбей, өзүбүзчө отурганыбыз это не минусовая энергия, это наоборот энергия уединения идет. Анткени баягы адамдын ичинде түшүнбөгөн нерселер өзүнүн калыбына келиш керек да. Түшүнүк келиш керек. Түшүнүк качан керек? Баягы өзүң жалгыздык отурганда, баягы жаратылышта болобу, же өзүнчө бир комнатада отурасыңбы, бирок жеке, персонально, индивидуально. Ошондо сен ошол энергияларды сен кабыл аласың. Биз азыр даже мынтип ойлоп кетип атпайбызбы? Ошентип көргүбүз келбей, эч ким менен сүйлөшкүбүз келбей. Сиз конфликт кылып аткан жоксуз да. Конфликт кылган жоксуз да. Ошондой болгондо мен ойлоп атам да, депрессияга түшүп кетип атам депчи. Нет, это нормально. Апатичное состояние в этом состоянии, это не апатия. Депрессия эмес. Энергия кабыл алып атканда. Это кабыл алуу, энергияны кабыл алуу. Ал жагынан коркпой эле кабыл алыш керек. Бирок эгер конфликтке чыгып, өзүң менен өзүң кыжырланып атсаң, жиңиң келип алып, тиги менен урушкуң келет, муну менен урушкуң келет, это тоже принятие энергии. Так. Это тоже, даже конфликт кылып атасың, это тоже принятие энергии. Единственное, бир нерсе бар, эгер ичиңде сущность болушу мүмкүн. Ичиңде сущность болгондон кийин, естественно, түшүп аткан энергияны сен кабыл албайсың. Сөзсүз жиңиң келип, сөзсүз кыжырланасың. Ал сущность чыгыш керек. То есть пресс болуп атат. Жок, биз азыр жинден кыжырланганда ал сущностьти наоборот кормить этип аткан жокпузбу? Жок, идет пресс, выдавливание ошол сущностьтерден. Так, эми ушул жерден политикага да кирип кетип атпайбызбы? Тиги Украина менен эменин Россиянын ортосунда согуш болуп эмне болуп атат? Тазалануу болуп атабы? Же болбосо наоборот сущностьтер күчүп атабы? Власть талашып эмне болуп атат, например, энергетически? Заставляете говорить открыть эти вещи, да? Макул. Бул нерсе мындай, башынан баштайын, анткени бул ошол жер баягы зло. Кандайча болот кыргыз тилинде? Ошол нерсенин өзөгү ошол жерде болчу. Украинадабы? Украина, как фурункул. Баягы сыздык дейби? Ошондой сыяктуу ошол жерде ошол тамырланып турган. Ошол тамырды алыш керек болчу, чыгарыш керек болчу. Мен азыр ушундай сөздөрдү айтып атсам, көп адамдар каршы болуп чыгып атат. Анткени, ну как, байкуш эл болуп атса, бай куш, байкуш эл болуп атса, ок жеп атса, мындай нерсе болуп атса, анан эмнеге ошол элди биз кабыл албай, эмне үчүн бияктан агрессор болуп бияка түшүп атат деп. На самом деле идет борьба, эки дүйнөнүн ортосунда согуш болуп атат. Азыр
же жарыктыкка өтүп кетебиз, же караңгычылыкка өтүп кетебиз. Бирок бул согуш баягы потеря менен болуп атат, баягы жоготуу нерселер көп болуп атат. Анткени глобальная система, глобальная дей берейин. Мына азыр солдаттар каза болуп, бул информация ачыкка чыкпайт негизи көбүнчө, бирок айтпаганга болбойт экен да. Адамдардын денеси как пушечное мясо кетип атат. Баягы Украинанын өзүндө болгон ресурстар үчүн, баягы пшено, будайлар өсүп атат, май чыгарылып атат, подсолнечник, көп нерселер чыгарылып атат, ошол ресурстун дагы алгысы келип атат. Бирок эң негизги бул борьба, көп айтпай эле коеюн, бирок эки баягы ак менен каранын ортосунда борьба болуп атат. Анан Россияны азыр агрессор катары эле кабыл алып, дүйнөдө баары Россияны жаман көрүп атышат. Бирок на самом деле азыр Россия в одиночку, именно в одиночку идет борьба за свет. Ак болуп выступать этип атат, ак энергия. Да. Анткени баягы высокочастотный энергия түшүп атат деп айтып атпайбызбы, вибрация, резонанс шумуна өсүп атат, чоңоюп атат. Анан асты төмөн энергиялар болуп аткандан кийин, басылып аткандан кийин сөзсүз бул согуш болуп, бири-бирине агрессия болуп, конфликтная ситуация чыкмайын, пока конфликт жоюлмайын, бул нерсе өзүбүз тынчтыкка келе албайбыз да. Ошол эле процесс как раз Украина Россия менен болуп атат. Анан тиги жаман экен, бул жакшы экен деп айткандай, ой, байкуштар булар невинные души деп айтып атпайбызбы? Бирок невинные души баягы божественный план менен айтканда, это не такие уж невинные души. Биринчи жагынан, экинчи жагынан баягы душа катары, баягы жан катары деп жерге келип аткандан кийин, ар бир жан өзүнүн тандоосу менен келип атат. Өзүнүн программасы. Выбор, программа. Демек, именно ушул заманда бияка келем, ушундай согуштар болот. Ушундай нерсе мен кандай сабак алам, кандай тажрыйба алам деген нерсе тияктан келатканда программа болот. Бирок ал программа бияка келгенден кийин, баягы төрөлгөндөн кийин бул программа унутулат да. Анан уже адам уже бул дүйнөгө келгенден кийин албетте социализация болот, албетте тигинтип койду, бул минтип койду, катыштар болот. Дегени менен адамдын эмеси, көз карашы өзгөрүлүп атат. Көз карашы өзгөрүлүп аткандан кийин, демек баягы ситуацияга карап аткан көздөрү да өзгөрүп атат. Глаза не в ту сторону смотрят болуп калат да. Ошондо кыргыздарда мен сени жакшы көрөм деген нерсе баягы туман басылып калып атат да. Мен сени жакшы көрбөй атам деппи? Мен сени жакшы көрбөй атам. Бирок азыр адамдын көзүндө аябай көп нерсе өзгөрүүлөр болуп атат. Баягы слепое пятно, зрительный нерв алынды да. Ошол жау ачылды. Ачылгандан кийин азыр адам азырынча пока линейный көз метип атасызбы. Августтан баштап уже көз караштар да өзгөрүлөт. Анткени азырынча биз карап атасызбы ситуацияны. Мисалы үчүн ошол ДТПны карайын. Бирөө мас болуп келатат, 20 километр менен, бияктан мас, экинчи мас чыгып атат. Мисал келтирип атам. Экөө кездешти. Бияктан туура эмес келаткан масты кагып кетти, каза болуп кете берди. Ким күнөөлүү? Водитель күнөөлүү. Бирок бул эмне кылды? Кандай жашоо кылды? Эмне үчүн ушул жерге келди? Эмне үчүн ушундай экөө кезектешти? Ушундай жолугушуу болду, баягы кырсык менен деп айтып атпайбызбы? Себептер эмне болду деп ал жагын карабайбыз да. Бирок августтан баштап ошол себептерди толук көрүп баштайбыз да. Ошондо күнөөлүү мүмкүн ошол водитель эмес, мүмкүн ошол масты. Просто он уже не нужен в этом мире. И ошол программа менен ошентип алынып кетип атат да. Эми аны закондоштура албайбыз да. Андай нерселерди. Ошон үчүн азыр мыйзам иштебей атат бизде. Эгер закон өзүнүн түрүнө киргенде, азыр физический закондор өзгөрүлүп атат, биологический закондор өзгөрүлүп атат, химический процесстер өзгөрүлүп атат, структура воды өзгөрүлдү, суунун структурасы. Анан эгер ошонун баары өзгөрүлүп аткандан кийин баягы органика, неорганика деп айтып атпайбызбы? Строительный материалдар, мисалы үчүн 1 жыл мурун болуп аткан строительный материалдар азыр башкача качество болуп сапатта.
Анан азыркы салынып аткан үйлөр менен мурунку салынып аткан үйлөрдүн сапаттары башкача. Бирок аны пока түшүнө элекпиз, анткени баягы өзгөрүүлөр болуп атат да. Өзгөрүүлөр эми жакшыраак болуп атабы же жаманраак болуп атабы? Ну, кимге кандай? Жанагы слепое пятно боюнчачы мен ушул жөнүндө информацияны бир 2015-жылы эле окугам да. Мына слепое пятно алынды депчи. Элдер уже ну, туш тарапты көрүп баштады депчи. Ошондо азыркы жашап аткан элдерде ошо слепое пятно алындыбы же жаңы төрөлүп аткан балдар уже без слепого пятно төрөлүп атабы? Балдар уже без слепого пятна. Мына 2020-дан особенно. Негизи бул процесс 2000 жылдардан башталды да. Бирок азыр биздин поколение десем, кээбирлерге даже слепое пятно албай калабы деп атам да. Анткени упертый. Айткан сөздү ушпайт. Анан сопротивление много да, протеста. Алып койсо эле алынып калабы? Ушундай слепое пятно алынып дегенде оп макул болуп койсо эле алынып калабы? Бизде макул дегенден кийин эмнегедир калбанат, макул болгондон кийин обязательно сөз бир чапсаң унчукпай жүрө берет экен деген сөз. На самом деле угуп атат деген сөз эмнеге жатат? Кылып аткан иштерине, жасап аткан мамилесине, туура мамилеге. Тарынтпаганга. Анткени биз азыр өтүп аткан доор дейинби, пространство дейинби, энергия дейинби. Мисалы үчүн сиз шаардын бир жагында жашап атасыз, мен шаардын бияк жагында. Өмүрүн көрүшкөн жокпуз. Бири-бирибизди билбейбиз. Бирок мен ушул жерде отуруп, бирдемке сөз айтып койдум. Это синдром бабочки. Мен бирдемке деп койдум. Шаардын тияк жагында жан жаап калды. Азыр мындай нерселер болуп атат. Мисалы үчүн мен эртең менен ушунчалык жаанды тилендим. Унутуп калдым, өтүп кеттим. Кечинде жан жаап атат. То есть баарына эметип билесиң да. Ошол эле жолдон кетип баратат. Мисалы үчүн мен кечээ эле өзүмдүн эмесимде айтсам, жолдо кетип баратат, настроением жок болуп, эч ким менен сүйлөшкүм келбей, өзүнчө музыканы коюп алып кетип бараткан жолдон. Мага тийишсе да эметпей, реакция чыккандай кылыпчы. 2 күндүн ичинде түшүндүм эмне үчүн ушундай настроением болду. Потому что я не хотела в это будущее идти. В смысле? Потому что алдын ала мен билгем. Бирок баягы эртең эмне болот билгенде соломинку подстелила дегендей болот го. Бирок баратасың да ошол жолго. Ошол нерсе менен кызыктуу жашоо болуп атат да. Демек ошол нерсени сен алдын ала билип атасың, сезип атасың. Вот это и называется слепое пятно убрано. Ты знаешь, но ты пока еще не понимаешь. Бирок баратасың да ошол нерсеге. Бул несколько тереңирээк нерсе да. Анан көп нерсе түшүнүктүү. Көрүп туруп эле киши менен сүйлөшүп атасың, энергиясын сезип атасың. Пока биз эл еще жете элек мындайга. Көрүп туруп эле эмне жөнүндө сүйлөп атат, макул деп коюп ичиңен күлүп коесуң. Хорошо булуптур, сеники чындык сеники болсун. Но анткени өзүн ишинип сүйлөп атат да. Мен ушундаймын да. Так, Гүлшан эже, немножко отошла, непонятно, да? Гүлшан эже, ушул жерден мындай суроо берип кетким келип атат да сизгечи. Смотрите, ушул нерселердин баардыгын жанагы слепое пятно алынды, анан кийин мындай жанагы касиеттер ачылып, синее пятно иштеп баштап, тияк менен резонировать этип баштады пульсар менен деген нерселердин баардыгы у кого? У душалардабы же азыр, например, жерде бизде инопланетяндар да көп да, ушул жерден опыт өтөйүн деп келген инопланетяндар көп, рептилоиддер деп айтып атабыз. В общем, жана 30% душа калат деп атпайбызбы? Ошону мен ушинтип ойлойм да, ушул калган 30% ушу душалар эле болсо керек депчи. Анан могу сиз айтып аткан касиеттер ушу душаларда ачылабы же бүт ушу жер жүзүндө жашаган инопланетян, рептилоиддердин баарында ачылабы? Баарын жаман деп айтканга болбойт да. Анткени азыр келген ушу азыркы жаш клондор, например, клондордо көп деп атпайсызбы? Клоны есть, пустышкалар бар, ар кандай бар. Бул нерсени тереңирээк айтканга эрте. Это эрте.
Бул нерсе эмне болуп атат, баары келди ушул жашоого, именно ушул убакытта ушул тажрыйбадан өтөбүз депчи. Баарын жаман деп айтканга болбойт, анткени может быть он рептилоид, бирок жаман ой менен келген жок да. Жакшы ой менен мен да өзгөрүлөм, мен да жакшы вибрация менен өтүп кетем, мен да жаным сакталсын деген ой менен келип атат. Демек аларга да шанс бар да. Анан 30%, 70% деп айтканга туура эмес го деп ойлойм. Анткени ошол эле 30%-тын ичинде жетпей калышы мүмкүн. А наоборот ошол 70%-тын ичинде наоборот жетилип, ошол түшүнүп, ошол нерсеге даяр болуп калышы мүмкүн. Поэтому очень такой вопрос. То есть жана инопланетяндар келгенде алар дагы жер менен кошулуп вознесение болосу деп келгендерби? На вознесение келип атышат. Планета өзгөрүлүп атат, планетанын частотасы өсүп атат, вибрация, совибрация деп аткан ошол да. Көп убакыттан бери ушул сөз болуп атат. Анткени ошол вибрация соответствие болсок мүмкүн, да, мүмкүн менин ичимде рептилия жашап атат. Ну, как бы суть моя рептильная. Мен ушул жашоого келдим, да, мүмкүн мен көп нерсени түшүнбөй атам, мүмкүн мен может бирөөнүн кыжырын келтирип атамбы, бирок мен эле жашагым келип атат да, мага да шанс болуш керек да деп ошол тандоо менен келишет, тажрыйбадан өткөнгө. Анан баарына, ар бирөөсүнө, баарына ошончо сөз болуп атпайбы, индивидуально, персонально шанс берилип атат. Выбор. Право выбора. Анан тигилер кетет экен, сөзсүз 70% кетет, 30% калат дегенге бул сөз туура эмес. Анткени бул программага кирип кетсек, биз баягы коркунуч программага кирип кетебиз да. Значит, мүмкүн мен ошол 30%-тын ичинде жокмун деп, анан адам өзүнө эми адам болуп отурабыз да. Денебиз адам денесинде болуп отургандан кийин демек мындай ой болуп калышы мүмкүн, анан оор пайда болуп калат. Оору эмне бул? Ууга ууланып калган адам оору болот. Өзүнүн оюңузга. Ооба. Психосоматика. Все очень непросто и все очень, вернее, аябай жеңил, аябай түшүнүктүү, бирок өтө татаал да. Гүлшан эже, акыр заман дегенди түшүндүрүп бериңизчи. Азыр мынакей айтып атабыз, акыр заман деп. Бул акыр заман кайсы мааниде акыр заман болуп атат? Өтө жеңил. Акыр заман бул кара күчтөрдүн жашоосу бүттү деген сөз да. Бирок жашоо уланууда. Токтогон жок. Ооба. Ошол акыр заман азыр ушул 3-чү матрицадагы акыр заман, Мен да ушуну ушундай кылып түшүнөм да. Анан бул акыр заман деген эмне нерсени түшүндүрөт? Урушпаш керек, жамандык кылбаш керек, бири-бирине жаман ой кетирбеш керек. Канчалык сен жаман нерсеге барсаң, туура эмес ойлосоң, ошол нерсеге акыр заман келип атат. То есть биздин жаман сапаттарыбызга, жаман адаттарыбызга, ичибизде болуп аткан карасанаттайлык, көрө албастык, алдым жуктум деген нерселердин баардыгы ошол нерсе иштебейт, жашабайт ошол нерсе. Каралыктын акыркы заманы, Ооба. Сон. Ушундай сонун нотадан да бүтүрөлү бүгүнкү эфирди.